Assalamu алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ден соолукка абдан пайдалуу болгон гречка кашасын жасайбыз. Бир чай пияла гречканы алып, аны таптаза кылып жууп алабыз. Биздин организмге өтө керектүү болгон элементтердин баардыгы бул гречкадан табылат. Ошол себептүү гречканы сиздер ар дайым жеп турушуңуздар керек. Жаш балдарга жана өзүңүздөр үчүн ар дайым таңкы тамактанууга даярдап туруңуздар. Кайнаган сууга таптаза кылып жууп алган гречкабызды салып, бышырып алабыз. Караңыздар, ушундай болуп биздин гречкаларыбыз бышып калгандан кийин жарым литр сүттү кошуп, андан кийин татымына жараша туз жана сахарды кошуп алабыз. Андан кийин бир аз кайнагандан кийин биздин кашабыз даяр. Таңкы тамактануу бул биздин бир күндүк күнүбүздүн эң маанилүү мүнөттөрүнүн бири деп айтсам болот. Бир күн кечке энергияга толуу болуп, маанайыбыздын көтөрүлүшүнө дагы эртемеги тамактануунун ролу чоң. Менин оюмча бардык үйдө эле ушундай көрүнүш болсо керек. Жаш балдар садикке, мектепке барып, чоңдор жумушка кеткен учурда аз гана убакыттын ичинде ушундай кашаны даярдап алууну сиздерге сунуштадым. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ушинтип кайнап баштаганда биз газыбызды өчүрөбүз, кашабыз даяр. Кашанын бир аз табы кайтканда таза балдан бир кашык кошуп койсоңуздар, анда нур үстүнө нур болот. Балдын канчалыктуу ден соолукка пайдалуу экенин мен айтпасам да жакшы билесиздер. Бүгүнкү чыгарылыштагы видео сиздерге пайдалуу болду деген ойдомун. Каналыма катталып, лайктан басып, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.